10 күн. Бакытка бардык адамдар умтулушат. Бул бардык адамдардын жашоосунун маңызы. Бактылуу болуу ар бир адамга берилген. Бирок бактылуулуктун сыры сен эмнени жакшы көрсөң, ошол сенде бар болуу эмес. Бактылуулуктун сыры өзүңдө бар нерсеңди сүйүү. Мен бактылуумун. Бүгүндөн баштап, ушул минуталардан баштап, ушул сөздөрдү дайыма кайталап турам. Ал менин оюмду, акылымды толугу менен ээлеп алмайынча. Мен күндөн күнгө бактылуураак боло берем. Күндөн күнгө менин жашоом улам жакшыра берет. Күндөн күнгө мен кемчиликсиз боло берем. Бакыт бул жалгыз гана сага таандык эмес. Бактылуулук бардыгына таандык жана ал ошондон көбөйө берет. Мен бактылуумун, өзүмө ыраазымын, өзүмдүн тагдырыма ыраазымын. Мен ден соолугум чын болгонум үчүн, акылым бар болгону үчүн, кыялым бар болгону үчүн, максатым бар болгону үчүн бактылуумун. Менде наставнигим бар болгону үчүн бактылуумун. Менде туугандарым, жакындарым, досторум бар болгону үчүн бактылуумун. Мен өзүмдүн мекеним бар болгону үчүн бактылуумун. Мен иштей алган үчүн, мени урпактар эстеп туруш үчүн эмгектенип атканым үчүн бактылуумун. Мен өз элиме пайда кылып атканым үчүн бактылуумун. Ушул минуталардан баштап мен бакытка толом. Мен түшүндүм. Кедейлер бай болуш үчүн чечим чыгара албаган үчүн кедей боюнча калышат. Мен чечим чыгарганым үчүн жана өзүмдү ушул сапатты күндө тарбиялап атканым үчүн, күндө духовный жактан өсүп атканым үчүн бактылуумун. Менин бакытым, мен азыр окуп аткан китеп, менин бакытым, менин жөндөмдөрүм, менин бакытым, менин досторум. Мен бардык жактан бактылуулукту көрөм жана өзүмдү, досторумду жана жакындарымды сүйөм. Жакындарымды сүйүү, алардын кемчиликтерин көрбөй, жакшы жактарын гана көрүү жөндөмдүүлүгүн тарбиялайм. Алар кандай болсо ошондой кабыл алам. Идеалдуу адам болбойт деп түшүнөм. Балким бүгүнкү күнгө чейин менде көп проблема бар деп жүргөндүрмүн. Кыйынчылыктар көп дегендирмин. Эми мен ушул проблемадан дагы бактылуулук таап атам. Жада калса ушул кыйналуулардан бактылуулук таба алам. Проблемалар бизди үйрөтүү үчүн берилет. Бизге зыян кылуу үчүн эмес. Проблемалар адамды мастер кылат. Претензиялар акылман кылат. Проблемалар түбөлүк эмес экенин мен жакшы билем. Бул дагы өтөт, баары өтөт. Бул дүйнөдө эчтеке түбөлүк эмес. Ийгиликсиздиктер өтөт, оор күндөр өтөт, баары өтөт. Баарынын өзүнүн убактысы бар. Мен өзүмдүн үстүмөн иштеп атканым үчүн, өсүп өнүгүп атканым үчүн, билим алып атканым үчүн бактылуумун. Мен күндөн күнгө жакшыраак, акылдуураак болуп баратам. Мына ошон үчүн мен өзүмдү бактылуу сезем. Бирөөнү кечире албаган адам бактылуу боло албайт. Бирөөнү түшүнгөнгө умтулбаган адам бактылуу боло албайт. Мен бактылуумун. Менин бактылуулугумдун маңызы бул менин айлана чөйрөмдөгүлөр менен өз ара түшүнүшүү. Мен чоң тамгадан башталган адаммын. Мен бактылуу болгонду кичинекей балдардан үйрөнөм. Алардын чын жүрөктөн кубанып, өзүнүн ишине чын жүрөктөн берилгендиктерин көрөм. Алар ойногондо бүт дүйнөдөгү башка нерсенин баарын унутушат. Белек алышканда алар чын жүрөктөн бактылуу болушат. Ошон үчүн мен өзүмдүн ичимде балалыкты сактаганга аракет кылам. Чын жүрөктүүлүктү, берилгендикти сактаганга аракет кылам. Көпчүлүк адамдар бар нерсесине бактылуу эмес. Аларга дайыма бирдемке жетпей турат. Дайыма нааразы болуп турушат. Кичинекей балдар гана жөн эле бактылуу болгонду билишет. Мен өзүмө балалык сезимди сактайм. Жетилген курак менен балалык куракта байланыш болгондо ички дүйнөңдө тазалык сакталат. Бирок убакыттын өтүшү менен негативдик тажрыйба топтолот. Канчалык адам көп жашаса, ошончолук анда ишенбөөчүлүк, күмөн саноо көп болот. Негизги тажрыйба позитивдик тажрыйбага караганда эсте көбүрөөк калат. Бардык жакшылар жаманга караганда тезирээк унутулат. Ошондуктан 1000 кубанычты бир жамандык чийип сала алат. Адамдар көп жыл чогуу жашап, бирок бир эле жаман иш же уруш бардык мурдагы жакшыларын баарын чийип салат. Мен башкача адам болом. Кечире алган адам болом. Анткени адамдардан
жакшыны гана көрө алган жана каталарды кечире алган, чоочун адамдардын жеңишине кубана алган, башка бирөөлөрдүн артыкчылыгын баалай алган адам гана бактылуу боло алат. Ушул бактылуулуктун сыры. Бирөөлөргө ичи тарыган, кызганган адамдар өзүнүн жашоосун уландырат. А мен бирөөлөргө ишене алган, кечире алган, башкалардын артыкчылыгын көрө алган жана ага суктана алган адаммын. Мен бактылуумун. Мен досторум, үй бүлөм, балдарым бар болгон үчүн бактылуумун. Менин жашоом күндөн күнгө жакшы болуп баратат. Бул менин тандоом, бул менин девизим. Бактылуулук акчанын саны менен өлчөнбөйт. Анда баа жок. Кимдир бирөө сулуу, акылдуу, камкор аялым болсо бактылуу болом деп ойлойт. Аялдар акылдуу, бай, назик күйөөгө тийсем бактылуу болом деп ойлойт. Бирок сүйүүсү жок үй бүлө бактылуу болбойт. Ошондой эле өзүңө жакпаган жумуш адамды бактылуу кылбайт. Байлык дагы адамды бактылуу кылбайт. Көптөгөн проблемалар акча менен чечилет, бирок баары эмес. Бакыт бул жеңиш эмес, бул уруксаат берүү. Улуу ыйык Павел айткан: адам эгер сен өзүңдү бир нерсеге бактылуу болбосоң, сен эч убакта кыялыңа жете албайсың. Эгер сен өзүңдөгү бар нерсеңе бактылуу болбосоң, сен эч убакта кыялыңа жете албайсың. Ошондуктан бакыт бул уруксаат берүү. Мен өзүмө бактылуу болгонго уруксаат берем. Мен өзүмдөгү бар нерсеме бактылуу болгон жөндөмдүүлүгүмдү тарбиялайм. Мен өзүмдү бактылуу адам деп эсептейм. Эгер мен өзүм ошентип эсептебесем, менин бактылуулугумду эч ким байкабайт. Балким кимдир бирөө мен өзү алдап аткандай сезилер. Балким кимдир бирөөгө мен өзүн алдап аткандай сезилер. Андай эмес. Эгер мен өзүмдү мендеги бар нерселер менен бактылуумун деп сезбесем, эч кандай акча, эч кандай жумуш мени бактылуу кылбайт. Балким алар менин жашоомдун сапатын жакшыртар. Бирок эч ким жана эчтеке менин өзүмдүн күчтүү каалоом жок болсо бактылуу кыла албайт. Мен бактылуумун жана өзүмдү бактылуу болгонго уруксаат берем. Адам бардык абалда бактылуу боло алат. Эгер кааласа, анткени бул дүйнөдө биздин бир нерселерибизди тартып алышы мүмкүн. Бизге жаккан тамакты жегенге тыюу салышы мүмкүн. Спорт менен машыгууга, бизге оюбузга айтканга тыюу салышы мүмкүн. Тоталитардык өлкөлөрдө болуп тургандай. Каалагандай кийине албашыбыз мүмкүн. Бирок биз өзүбүздү бактылуу сезгенде эч ким тыюу сала албайт. Эч ким биздин кыялыбызды өзгөртө албайт. Эч ким бизге башкача ойлонгонго кыйнай албайт. Мына ушул бакыт. Менин жөндөмүмдүн, менин талантымдын ачкычы бул бактылуулук. Менде эмне болсо ошону менен бактылуумун. Мен өзүмдү бактылуу болгонго уруксаат берем. Ушул күндөн баштап, ушул минуталардан баштап мен жердеги эң бактылуу адамдай болуп алып жүрөм. Мен ар бир минутада менде идеалдуу жашоодой болгон кубанычты сезем. Жана бир күнү ошондой болот. Балким бүгүн эмес, балким эртең эмес, бирок сөзсүз качандыр бир кезде болот. Мен ишенем, эгерде менин чындыгым менин кыялдарыман башталса, бардык кыял чындыкка айланат. Мен өзүмдү эң ийгиликтүү, эң жолдуу адамдай алып жүрөм. Мен өзүмдү ошондой сапатка тарбиялайм жана руханий деңгээлимди көтөрүп турам. Менин бактылуулугум өсүп турганына аракет кылып турам. Мен эмнеге көңүлүмдү бурсам, ошол сөзсүз өсөт. Эгер мен жакындарымдын жана досторумдун кемчиликтери жөнүндө ойлонсом, мен ошол кемчиликтерди көбөйүшүнө өбөлгөтсөм жана ошол адамдарды жаман көрүүнү жаратам. Бүгүнтөн баштап мен оюмду өзүмдүн принциптериме коем. Менин принциптеримдин бири бактылуулукка умтулуу. Менин бакытым күндөн күнгө кемчиликсиз болгонду билүү. Мен күндөн күнгө өзүмдүн жашоомду жок дегенде 1%га жакшыртам. Күндөн күнгө мен өзүмдүн жашоомду 1%га кызыктуураак, жакшыраак кылам. Утулуп калган адамдан эмнеси менен айырмаланат? Жеңүүчүлөр дагы бир кошумча удар кылышат. Так ошол аларды жеңүүчү кылат. Адамдарды эмне ийгиликтүү кылат? Бул башкаларга караганда жок дегенде бир кыймылды көбүрөөк кылуу. Финиште кошумча аракет кылуу менен каршылашынан ашып жарышта жеңүү. Бул ийгиликтин көрсөткүчү. Экеси акылдуураак болбой,
эле койсоң болот. Башкаларга караганда 2 эсе таланттуу болбой койсоң болот. Жок, жөн гана сага берилген талантты колдонуу керек. Мен бактылуумун. Мен өзүмдүн жөндөмүмдү, талантымды өнүктүрөм. Жана эч убакта өзүмдү башкалар менен салыштырбайм. Мен өзүмдү кечээки өзүм менен салыштырганда бактылуумун. Мен мындан кийин эч убакта өзүмдү башка бирөө менен салыштырбайм. Кээ бир адамдарга жаратылыштан эле көбүрөөк жөндөмдүүлүк, көбүрөөк ийгиликтүүлүк берилет. А мен өзүмө бардык жөндөмдөрдү сабырдуу эмгек менен өнүктүрөм жана эң ийгиликтүү адам болом. Анткени менде ийгиликтүү болгонго жана кыялымды ишке ашырганга жүрөгүмдө умтулуу бар. Мен бул күндү айтам. Дайыма эстейм жана бактылуумун деп өзүм айтып турам. Бул менин тандоом. Мен ийгиликке жетүүмө, кыялым ишке ашарына ишенем. Мен ага күндө жакындап келатам. Мен бактылуумун. Мен ар бир адамга бактылуулук каалайм. Бактылуулуктун баасы жок. Бактылуулук бардык абалда сезсе болот. Бактылуулукту байлыктан көрсө болот. Бактылуулукту ийгиликтен көрсө болот. Башкысы адам душасында эмнени сезет. Бүгүнтөн баштап, ушул минуталардан баштап мен бактылуулукту тандайм. Ар бир дем алган сайын мен өзүмө бактылуумун деп айтам. Менде эмне болсо, мен ошону менен бактылуумун.